Sen canım böldü. Büyük belaştı, yoldan adaştı. Fayda çıkmaydı mi kaygıdan? Tunuk mahaba, dolsun çadıra. Bulca şoğu gelse kayradan. Gelse kayradan büyük belaştı, yoldan adaştı. Fayda çıkmaydı mi kaygıdan? Tunuk mahaba, dostum çadıra. Bulca şoğu gelse kayradan. Şoğu gelse kayradan. Ömürдө күйүп жанасың, ömürдө кумар тарасың. Ырахат элге тартуулап, ырымда менин канатым. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? ЛТР каналында мени издесең ырларымдан табасың көрсөтүүсү. Бүгүнкү биздин коногубуз дагы өзгөчө. Анткени өмүрүнүн бардыгын мына ушул искусствонун өнүгүшүнө арнап, кайталангыс керемет оундорду жараткан Кыргыз Республикасынын еңбек сиңирген артисти, Кыргызстан Ленин комсомол сыйлыгынын лауреаты композитор Аскар Карыбаев бүгүн бизде конокто. Аскар агай, кош келипсиз.
Сизди көргөнүзгө абдан кубанычтабыз. Негизи эле Аскар Карбаев дегенде дайыма ушул жаңыча изденген мыкты угундордун жаратуучусу катары билебиз да. Анан ушул негизи эле ар бир адамдын артка кылчайганда балалык кези эске түшөт. Албетте сиздин ушу талантыңыздын, оңчулуктун башаты туулган жерден башталса керек. Негизи балалыгыңыз кайсыл жерде өттү? Мен балалыгым Ысык көлдө балыкчы шаарында өттү да. Анан ошол жерде школдо 1-класста ошол жерден окудум. Биздин үй бүлөдө эң мындай таң кала турган нерсе 12 бир тууган болсок, ошо 12-нин бирөөсү дагы ушундай жакын эмес да чыгармачылыкка. Жалгыз мен эле ошол музыкага жакын болуп, анан кийин ошол кезде баягы ырларга жакын болуп эле жанагы эски оңчулардын жакшы чыгып аткан ырларын ырдап жаттап алчу экенмин. Анан 1-класска барганда эле ошо класста мугалимдерибиз сабак башталарда эле ырдата коюп эле тамашага салып калышчу да. Анан бир Чекаева деген эжебиз бар эле. Акчардакты ырдап берди эле, Акчардакты ырдамайынча эле сабагын баштатпай эле. Анан ошентип жүрчү. Анан кийин 3-класска келгенде атам келип бир газет алып келиптир үйгө. Ой, тиги Абдыраев, ал кезде Абдыраев эмес, музыкалык школа болчу. Азыркы Абдыраев. Ошол жерде ушундай интернат бар экен, ушу мындай таланттуу балдарды кабыл алып атыптыр. Ошол жака барып окубайсыңбы деп, анан чет эле алып келип ошол жерге экзамен бердирди. Ошол экзамен берип, өтүп, анан ошол жерде окуп калдым. Ошо Тарас Асанокумов деген композитор, Бакыт Делегенов дирижер болуп, анан эл артист болуп жүрөт. Кийин тиги Малик Райкышев деген ушул жерде дагы культураны башкарып жүргөн. Ушу баарыбыз бир класста окудук да. Ал кезде баягы чыгармачыга жазып деген оюмда деле жок болчу. Анан кийин баягы Абдыраевди бүткөндөн кийин искусство институтуна тапшыргандан кийин анан биринчи жолу Эңсө деген ыр жаздым. Эгемберди Эрмасовдун сөзүнөчү эң биринчи чыгармам ошол Эңсө деген ырым. Абдан бир жакшы чыкты. Ошол Головин деген бир аранжировщик бар эле. Ушундай живой оркестр менен жасап Москвага Юрмалага салып, ошо жерде тиги келинчегим анда Гүлнара Чоткараева деген ырчы бир класста окуп жүрүп үйлөнгөнбүз. Ошол аткарып ошол жака барышканда ошол живой оркестр менен ошол ырды азыркыга чейин мындай уксам, балким кийинки чыгарган ырларым дагы балким мага ошол кымбатыраак көрүнөт да, мындай эң биринчи чыгарганыңыз. Жылдар акты гайрадай түтүп көрбөстүн сени кусалып көчөп тагдырым болбой кай жака калдым ууздай дүнө эсиме түшөт Жалынсам кайра,
ырлаштырып эң негизгиси эле мен баягы китепти көрүп баягы акындардын ырын окуп отуруп музыка жаза албайт экенмин. Ошо биринчи музыкам чыгып калып эле анан кийин акындарды кыйнамай болуп калат да мен жана Эгемберди Элмас менен таанышып калып анан ушундай болуп атат деп анан ошого муундарын жазып алып анан кийин бир күн бир тиги эсимде да бир ошо бир 7-8 ырды эң биринчи баштаганда таанышып экөөбүз. Те Арасан деген жазуучулардын үйү бар эмес беле? Эйсалов Сергей Салын ошол жерге жазышат да барып. Ошол жака кетип атайын ошол ырлардын баарын ошол жака барып жазып келген. Муундарын түшүрүп алып, эмне жөнүндө, мааниси кандай, иш кылып баарын жазып, анан кийин барып ошол жана ырлардын баарын жазып келди да. Андан кийин эми баягы кийин могу заман өзгөрүлө баштаганда уже баягы сөздөрдү өзүбүз дагы кошуп, өзүбүз деле жазып калдык. Анткени баягыдай эме репертуарный жана эмелер жок да баягы текшере турган комиссия жок да азыр. Анан баары эле мындай сөзүн жеңил желпи жазып эле баягы популярный кылып жүрөлү деп ойнойт. Анан кээ бир ырларды өзүбүз эле үйдөн жазып койсок деле окшошуп калып атат. Анан кийин баягы все равно баягы бир жакшы күчтүү акын менен иштеп жазганга жетпейт да. Өтсі да арадан келбейт ко кайрылып, бұл мезгил кайрадан. Өмүрдү бактайлы, жашоонун аздайлы, кайгырбай эч качан. Бұл жашоо махаббат курчалсын айлана, сүйүүгө тынч болуп айлана, жашообуз бөлөнсүн ырахат күлкүгө. Uzun bolsun ömürler, ар бириге куш конуп, бакыт консун куш консун. Ömürler, uzun bolsun ömürler, ару батар дайым, ачык болсун көңүлдөр. Из калтыр жашоодо эмгектен эскерсин элиң да журтуңда. Талыкпай эч качан алгалай жүрө бер алато артында. Ал иштеп турмушта калыс бол журтуңа, жетерсиң сыйга да. Из калтыр жашоодо алгалай жүрө бер, тагдырың колуңда. Uzun bolsun ömürler, ар бириге куш конуп, бакыт консун куш консун. Ömürler, uzun bolsun ömürler, ару батар дайым, ачык болсун көңүлдөр. Uzun bolsun ömürler, ар бириге куш конуп, бакыт консун куш консун. Ömürler, uzun bolsun ömürler, ару бакта ардайым, ачык болсун көңүлдөр. Ару бакта ардайым, ачык болсун көңүлдөр.
Элибизге мейман келсе жайылатак дасторкон деген мына ушул ыр бир кезде абдан кыргызга белгилүү болгон. Мына ушул ырдын сөзү Эгемберди Эрматовго ал эми Обон Аскар Карыбаевга таанды. Кандайча бул ыр жаралган ушул ырдын тарыхына көз чаптырсак? Дасторкон ушу 88-89 жылдары окшойт. Биз Алматага концерт менен барсак, ошол жерде Алматада Мыскыл жана алардыкы тамаша да, биздики Мыскыл жана тамаша. Аларда тамаша деген концерт укмуштай эме менен өтөт экен, аншлаг менен Алматыда. Ала тамашасы аябай кызыктуу. Бир күндө 2ден концерт коюп, 4 күндө 8 концерт болду да, жана чоң дөресинде. Аны ошол жака биз барып, мен эки ырымды тамаша деген ырым, анан да Эрматовдун сөздөрүнө эки ырымды алып барганбыз, катышканбыз да, тиги филармониянын эстрадный группасынын жетектечүүбүн. Анан ошол жерде биз ошол жака катышып атсак, бир эки казак кыз чыгып Дасторкон деген ырды ырдап калышты да. Ошол аябай ушундай бир жакшы тематика эсимде калды да, ошондой сонун көрүндү да, ошо Дасторкон деп ырдап атсачы. Анан ошону эле мен илип алып эле бизге деле ушундай Дасторкон деген ыр жетпей аткан турбайбы деп келип эле Обон жазып эле, анан эртеси эле Эгемберди Эрматовго барып, үйүнө барып, таң атканча отуруп жазбадыкпы. Анткени эртеси кечинде тиги студияга барып жаздырып, анан ошо студияда жаздырып тургандан кийин тиги Дворец-портуда тамаша болуп атканда ошо күнүчү ойлоп кой саат 6-ларда. Кайра ошо ырдадыңыздар. Ошо бияктагы тамаша жанагы Дасторкондун премьерасы ошол жакта болду да, Дворец-портадачы. Шашып эле чыгарып калдык да, бир күндө жазып, эртеси сөзүн жазып, анан бир күндө Дворец-портада концертке жетишип калдык да. Ошондо биринчи жолу тиги Алина менен Чолпон ырдап чыккан да, Дасторкон деп. Анан ошонун эртесинде эле ошо Дасторкон деп абдан белгилүү болуп кетти. Белгилүү болуп кетти ошол менен. Жакшы, анда биз анда ошол ырды угалы. Дасторкон сөз Эгемберди Эрматов, Обон Аскар Карыбаевдин мына ошо керемет чыгармасы. Dastorkon düğümü damak şerbetmeyiz, Dastorkon'u cık dolgun. Kırgız beyli tonoy büyük, göldöy daza tutunup, koldu barını tөгüp salıp, ayamağın dostorunun. Dastorkon'du gelin caygın, gülükü bolsun ır
биздин жолдор сагыныч ысык көйлөгүндө бир топурларына он жаратканда анан Аскар Карыбаевдин дагы бир өзгөчөлүгү биринчи оонду жаратып анан сөз издейт. Буга мына ушул Эгемберди Эрматов өзүнүн оюндагыдай кылып мына ошо сөздөрдү жазып бергендиги үчүн мына ушул ырлар бүгүнкү күнгө чейин ырдалып келе жатат. Эми Эгемберди Эрматовду Кыргызстан маданияты редакциясында иштеп атканда таанышып калганбыз да. Ошол жерден баштап чыгармачылыгыбыз ошол жактан башталып калды да. Анан ошол кезде ушу жандагы Султан Раев, Өскөн Даникеев, агабыз чыгылып бүт жанагы белгилүү Кыялбек Урманбетовдун атасы да Советбек Урманбетов баары чогуу отурушчу да, ушундай бир чоң кабинетте 5-6 ошолордон таанышып калдым да ошол кезде ошол кишилер менен. Анан Эрматов кимди тааныштырса эле баары эле баягы атактуу кишилер. Бул киши деле айтат, тигин деле айтат. Ошол кишилер менен баарын таанышып, анда Султан жаш бала болчу. Эми Султан экөөбүз ичебиз да. Эгембердиден. Ошондо таанышып калдык, анан бирок чыгармачылыкка ушундай берилген кишини чанда көрөсүң. Таң калам да, ушундай жан дүйнөсүн салып коюп. Анан мен бир китепти экөөбүз тиги Московскийде Букинс деген китеп саткан магазинден өтүп баратсак, эми элдин айлыгы 80 сомдой, 90 сомдор, 100 сомдор. А экөөбүз өтүп баратсак бир китеп туруптур 300 сомдук. Ошол китепти көрүп алып, эле ооруп калбоду. Ушул китепти эми алайын десе акча жок да. 4 баланы багып атат үйдө. Анан китептин эле көзү өтүп атат да, ушундай эми ошол китепти унутпайт, тиги үйүнө чейин алып чыгып кирсен экөөбүз жөө барып таң калдым да. Ушундай китепти сүйгөндүгү да. Китеп деген жаны берип. Анан кийин үйүнө барсам деле китеби толтура, негизичи бирок эми жанагы таппай жүргөн китеп окшойт да. Анан өзүм ойлонуп калам, анан кийин баягы чыгармага берилип, анан өзүнүн иштеген жооптуу бүт жерде жооптуу сонун абдан сонун иштейт да. Кийин драмага өтүп кетти, драма жазды, драматург болуп. Анан ушул кылып жакшы чыгып, анан дагы эң эми баа бергеним бул 7 томдук китебин чыгарып калган, бул чоң нерсе да. Анткени бардык эле жазуучулар да өтө күчтүү, таланттуу жазуучуларды андай чыгара албайт атпайбы? Бир ошолорну жазып жетишип кетти, иши кылып өмүр бою ушу чыгармачылыкта аябай башын сайып коюп иштеди деп ойлойм. Сагыныч деген ырын абдан жакшы көрчү эле баягы экөөбүз жазган. Сагыныч деген ырын. Анан негизи баягы бул мен мисалы обондорумду өз деле обондорду мындай музыкалдык жактан өзү мындай эмес жок да, слухта жок. Обонду деле кайталап өзүнүн ырын деле ырдап бере албайт, даже обон созупчу. Ушундай киши эле. Ошондой киши болсо да таптакыр эмеге жок да. Даже кичине обондо созо албайт да. Бирок угуп жаздырып, анан баягы ырды аранжировка жасап, элдин алдына алып чыкканда өзүбүз деле таң калып калабыз го, өзүбүз жазып коюпчу баягы. Жалаңач кишиге эле бир супсулуу эме кийимдерди кийгизип койсо эле окмуш болуп калат эмеспи? Ошондой эле нерсе экен да бул деле. Кызгалдактай кырда гүлдөгөн, кылыктанып назик сүйлөгөн, мезгилимди таппай азыр мен жашап келем арман күн менен. Жылажындай күлкүң жаңырып, кулак
uzadık. Ah süyümdün farkın bile albay, taqdir ketdi bizden kızganıp. Özler oynop sezim kurçele, kızgalı dağlar jaynap turçele. Habar berbey kayda kettin sen, can dünyamdı kıynap mınçanı. Mezgilimdi tapay hazır men, yaşap gelem arman günmenen. Habar berbey kayda kettin sen, can dünyamdı kıynap mınçanı. Mezgilimdi tapay hazır men, yaşap gelem arman günmenen. Habar berbey kayda kettin sen, can dünyamdı kıynap mınçanı. Can dünyamdı kıynap mınçanı. Can dünyamdı kıynap mınçanı. Can dünyamdı kıynap mınçanı. Şu baş ayagı Egенберди Рыматовтан kança ырына он жараттыңыз? Где-то 25 ырыбыз бар. Анын бири 5-6 доосу чыкпай калды. Эми баягы даярда, бирок чыкпай калды. Анан телевидениеда где-то 20-дан ашык ырыбыз. Фонду да бар да. Балмаш Чойбекова менен эже менен бири 3-4 ыр жаздык. Ал киши дагы ырлардын эмесин баягы тексттерин аябай карайт да, бир эле кичинекей бир жеринен өзүң оңдоп койсоң эле таарынып эле ушундай бир да, мындай бир эме да. Анан бирок абдан бир жакшы Ырысбай Абдыкадыров карнап чыгарган ырыбыз бар. Анан кийин тынч болсо экен жер жүзү деген киши кылса бир 3-4 ыр жазганбыз. Абдан мындай бир чоң эме да. Анан дагы кийин мындай көп деле элдердин астында мындай таанымал эмес акындар бар, ошолор менен деле жазып калабыз. Сооронбай Жусуевго да бир 3 ырына жаздык кийин. Gelin dedim, kabar verdin gelmedin. Güttüm seni sağınıcım taşkınday. Jürek duylap, köngül beklep oturan. Kayda kaldı sulu akçarda. Jürek duylap, köngül beklep oturan. Kayda kaldı sulu akçarda. Mendey bolup tınçı ketken can bardı. Güttüm seni gelem dedin gelmedin. Peri bolup asman
мигранттар жөнүндө ырды бир обондагы бир ошо өзүнчө бир обон чыгаргам да. Анан кийин ушуну эмне жөнүндө кылсам деп ойлонуп, анан кийин мигранттар жөнүндө кылбайсыңбы деп бирөө айтып калды. Анан мигранттар жөнүндө сөзүн жаздырып, анан Гүлнара Кахаровага берген, бирок ал өзү ыр сурап жүргөн да. Мен Гүлнара боолорду ырдабайсыңбы, эмигранттар жөнүндө болду десем, ал алып, ал сөздөрү башка сөздөргө которуп жаздырыптыр. Жанагы купулуңузга толдубу? толду. Бирок мен деле бир жакшы эле бир Москвада бир эмигрант бала жазыптыр, ошону чыгаргам. Бирок Кахарова өзүнчө тиги жана бир тамада бала бар, Жылдызбек деген. Ошо Жылдызбек акында болуп жүрбөйбү? Ошо Жылдызбекке жаздырыптыр. Аранжировкасын Курмангазынын жанагы Ирысбек деген музыкант бар. Ошого жасатыптыр, абдан жакшы кылып. Аскар Карбаевдин дагы бир эмгеги бул Дат баспаган издер деп жакшы бир китеп жараткан. Бул китепте өзүнүн атасынын Байсалды басып өткөн жолу, анын жазган ырлары, чыгармаларынын бардыгы мына ушул китепке кирген. Бул китепчи кандай кылып жазып калган? Ушул агайдын өз өзүнө сурап көрөлү. Бул Акмат Карыбаев деген өзү акын, санжырачы, жазуучу. Анан бирок бул киши дагы 12 баланы багам деп эле баягы чыгармачылыкка кол тийбей элечи. Жүрө берип баягы балыкчыдачы. Бул Чаекте да иштеген, Мидин Албаевди абдан жакшы көрчү да, ошону сыйлачу. Чаекте да иштеген 3-4 жыл. Анан ошолорду ээрчишип жүрүп, ошо жазып жүрчү да, бирок чалабыла. Бирок көбүнчө эле иштеп, башка жумуштар менен иштеп жүргөн. Анан кийин пенсияга чыккандан кийин баштап калды да. Анан бул Көлжээке достору бар. Ошол жерде исполком болуп жүргөн Алма Күчүков деген бар. Ошол досу. Ошол жака барсам дейт, ошо китептин башында ошо бар да, могул Садыр акенин жазды да, Көлдүн жетекесинин бирөөнү. Ошо атам жазды да. Ошондо баштап жазат да башында. Барсам дейт, ошол досумдун үйүнө барсам дейт, Муктар Абыызов конок болуп отуруптур дейт. Анан кийин тиги тааныштырып кал дейт, бул менин досум болот. Бул улуу казактын улуу жазуучусу деп Муктар Абыызовду таанып атасыңбы деп айтыптыр да атама десе. Ой, мен буну деп тиги жанагы Абайды жана каармандар менен айтып кирсем эле, ой, кыргызым бар экенсиң го деп мен менен сүйлөшүп отуруп калып, анан ошол бериптир идеяны. Ушул жерде ушу Садыр аке деген болгон экен, Садыр деген. Ошону эмне жазбайсыңар деп. Анан папасы ошондо эле ойлонуп калдым дейт да. Анан мен папасы ошондон идеяны алып алып, анан кийин ушуну изилдеп Садыр акени. Тияка барып, бияка барып, могу китебин дагы, сүрөтүн дагы Алматыга барып таап келди. Анан көп жерде жүрүп жазды. Анан кийин ошол жазып, анан китебин чыгарып, анан кийин ошол кезде жанагы билбейм, жанагы Кыялбек Курманбетовдун атасы Советбек Курманбетов мени көрүп, сенин фамилияң Карыбаевбы дейт. Ооба, мен Карыбаев десем, ой, Акматтын баласысыңбы дейт. Ой, ал менин эң жакын досум, экөөбүз чогуу окуганбыз. Университетте заочно окуганбыз дейт. Анан көрө окот деп жүрүп алды. Анын үстүнө менин атамды, бул жаңыз бала болгон экен. Атасы, сен барбайсың Бишкекке, калем кармабайсың, кырчы болуп кетесиң деп жибербей эле калемин катып эле эме кылчу экен деп. Баягы илгери Ал киши бирок ошондой эле жазчу турбайбы? Үйдө жазып отуруп жазып калды экен да, атасы көрүп калып эле, ай, бул жаңыз балам болсо. Анан тияка кетип калды. Анан ал кезде артисттер тиякта биякта жүрүп калат да. Анан ошонун баары бир өз жаңыз бала болсо деп анын атасы ушинтип жүрчү экен. Кийин таштап койбон жазган, ошол кийин ошол Советбек атабыз ушинтип айтат да. Азыр ошол жазып жүргөндө азыр Кыргызстан жоон топ акындардын арасында жүрмөк деп калат да. Бирок бул жерде эң негизгилери бар. Бурулжа деген Садыр акеси бар. Анан кийин аңгемелери бар. Анан негизи өзү акын болгон. Бул ырлары дагы бул жерде жакшы ырларын киргизди экен. Калыгул Олуянда эмесин жазган көп нерселерин. Бул жерде да кирди Калыгул Олуяда жазгандары дагы. Бирок мен атам бир дагы сөзүнө музыка жазбай калдым да.
Ошол кезде өзүң көзүнчө чыгарып бир эметип койсоң болмок экен да, угузуп койсоң болмок экен деп ойлойм. Атам барда аркалуумун күчтөнө чынар тере өңдү тамыр түтүрө атам жоктон айрылгансың тамырдан жыгылгансың тиреп турган түркүгү атам жөнө жүрөктайым калгала атам барда өктүмбасам чалкала ата деген ыйык сөздү токылып тоскоолдукту жарыгытым айталкала атам барда ашык ташып кубатып ала тодой бийикпин да куттумун атам жокто колдорум жок каламда өңдөн аскан күзгү бактай атам жөнө жүрөктайым калкала атам барда өктүм басам чалкала ата деген ыйык сөздү токылып тоскоолдукту жарыгытым айталкала атам жокто айрылгансың тамырдан жыгылгансың тиреп турган түркүгү эми азыр элдин баары ушу балдарын музыкага берип калды. Эмнегедир мурун деген биздин баягы союз кезде музыканттарга балдарын музыкага көп берчү эмес. Анын үстүнө биз окуп жүргөн кезде комуз унутулуп эле калганда. Мисалы Абдырайыпта комуз деген сабак почти жок болчу. Анан кийин мына азыр Кыргызстанда эмне өсүп кетти, фольклор менен абдан элдер балдар кызыгып,
комузубуз, тогуз комузубузду эле даңазалап, мурунку комузчулардан да кыйын ойноп атпайбы азыркы жаш комузчуларчы. Анан кийин мен ошон үчүн ойлойм, азыр бизди көрүп деле баягы тегерегибизде жүргөндөр деле балдарын ошо бир ошо тарбиялап берсеңер, же болбосо үйүнүн текшерип бериш деп келгендер абдан эле көп. Анан бирок өздөрү эле баягы азыр эми баягыдай үн деле кереги жок болуп калды. Эмнегедир тиги балдар нырлары бузулду, рэп айтат. Анан кийин ошолор менен иштегиң да келбей калат да. Ойлоп каласың, муну кандай кылып тарбиялайм депчи. Тарбия алса биздин сыртыбыздан көрүп, музыкабыз сыртыбыздан укса деле ошол тарбия болот го дейм. Кайда кеттиң, кайрылбай, кабар бербедиң. Жылдар өттү зыпылдап, кайра келбедиң. Мени неге уnuттуң, түшкө кирбедиң. Куса менен сагыныч болду эрмегиң. Кайда кеттиң, сагындым мен сенин кара көзүңдү. Сагындым мен сенин булбул үнүңдү. Кабар бергин, жаным кара сүйүү отун кечели. Ойлой берем кайра кантип табышсак. Ойлой берем кайра кантип табышсак. Өмүр көрдөп баратат, жаштык алыстап. Бир күн эстеп сагынам, сүйүү табышмак. Жаным каптап денемди, жаным кыйналып. Эңсе берем күнү түн, кайра табышсак. Кайда кеттиң, сагындым мен сенин кара көзүңдү. Сагындым мен сенин булбул үнүңдү. Кабар бергин, жаным кара сүйүү отун кечели.
эми эмне дейбиз быйыл эми Кыргызда канча мына 30 жылдан бери эле чын эле элдердин аягы көп көйгөй аябай эле толуп кетиптир мындай карагандачы. Анан кийин азыр эми могу күндөрү бир жакшы өзгөрүү болгондой болуп атат да. Буюрса жаңы президентибиз келди, элдер да башкача жаңыча ойлонуп калды. Кичине баягы түшүнүктөр толуп бүттү дейм да көкүрөктөрүнө. Баары сезип калды. Анан элибиз жакшылыкта жашап, экономикабыз оңолуп, бардык жагынан Кыргызстан оңолуп кетсе эле, бардык чыгармада да болобу, кайсы жерде болобу, кайсы үй бүлөдө болобу, жашоосу оңолсо эле бардык жер оңолот да мисалы. Мен ошо элге ошону каалайм да, токчулук болсун, морек оору батыраак чыгып кетсе экен, могу жаман оору. Көп кишини кыжалат кылды, көп кишини өмүрүн алып койду. Ушул оорулар жоголуп, мына Кыргызстаныбыз оңолот го деген ишенимдемин. Ойлойм ушу Кыргызга акыры жүрүп Кудай берет да, жакшы бергенде дагы. Ар бир кыргыздын үйүндө огондоруңуз менен кубантып, келечек бундарды туура багытка багыштап, канча деген таланттардын жолун ачып жүрөсүз. Аскар ага ишиңизге ийгилик, бекем ден соолук. Сиз менен жакшы күндөрдө жолугушалы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин көрсөтүүбүз ушуну менен соңуна келип жетти. Кийинки эфирден амандашканча саламатта калыңыздар.